Биздин эгемендүүлүктүн негизи, оңгусу, түбү 20-жылдарда жатат. Ана мына дейбиз го, Сталин эмгеги зор. Бизде болсо Абдрахманов керек. Укмуш киши болот. Өзүңдүн мүнөзүң менен, өзүңдүн мыйзамы менен бош тондукта, көз карандысыз акыбалда жашаган деген түшүнүктөр керек. Бирөөнүн көзүн карабаш керек деген сөз да. Бул эми жерки ата бабадан келаткан тирек эле. Андай мен мисал үчүн биз кыргыздар эгемендүү мамлекет бола алабыз деп келдик. Биздин эгемендүүлүктүн негизи, оңгусу, түбү 20-жылдарда жатат. 20-жылдарда эң улуу кыргыз элинин улуу адамдары ошо эгемендүүлүк жөнүндө кадам таштаган. Ошолордун улуусу кыргыз интеллигенциясынын, жалпы эле кыргыз элинин интеллигенциясынын атасы, кыргыз элине атадай болгон, жарыкчылыкка чакырган, билим берүүгө чакырган Эшен Аларабаев башында турган. Абдыкерим Сыдыков болгон, Абдыкадыр Орозбеков. Булар улуураак болуп, мындай бир эгемендүүлүк жөнүндөгү маселеге биздин жаш өсүп келаткан, өзүнүн артында келаткан шакирттерине устаттык мамиле кылышкан. Ошон үчүн бекеринен биз Эшен Аларабаевди кыргыз интеллигенциясынын молдекеси, атасы деп атабайбыз. Ал эми ошол кийинки өсүп келаткан муундардын ичинен Жусуп Абдрахманов чыккан. Жусуп Абдрахмановду кыргыз интеллигенциясынын арстаны деп аташат, лидери деп аташат. Анткени бул кишинин бөлөктөрдөн айырмасы билимдүү болгон, сабаттуу болгон, саясий жактан дагы, жеке турмуштук жактан дагы. Ошондуктан бул маселени көрө билген, эртең эмне болот, бүрсүнү кандай болот деген маселени көрө билген дагы. Мына өзүңүз билесиз, 22-жылы 21 жашында ошол жана өзүнүн устаттары менен, устаттарынын кеп кеңеши менен, алардын айткан идеологиясы менен бул киши тоолуу Кыргыз Республикасын түзөбүз деп маселе көтөрүп атышпайбы? Мунун жанында Касым Тынстанов болгон, мунун жанында Иманалы Айдарбеков болгон, мунун жанында Осмонкул Алиев болгон, Исакеев болгон, ошолордун баардыгы биригип, жана 22-жылы биринчи ошол кыргыз эгемендүү кыргыз мамлекетин түзөбүз деген. Эгерде булар 22-жылы тоолуу Кыргыз Республикасынын автономиясын түзөбүз деген маселе көтөрбөсө, 21 жашында 91-жылкы биздин эгемендүүлүгүбүз болот беле. Эгерде булар 1924-жылы Кара Кыргыз автономиялык областын түзүп Россиянын составына кошпосо, 91-жылы мамлекеттүүлүктү алат белек. Ала алмак эмеспиз, анткени биздин негиз жок болмок, пайдубал жок болмок. Ошондуктан мен ушул 91-жылкы албетте биздин эгемендүүлүк күнү деп эсептейбиз. 31-августта ошого декларация кабыл алынган. Бирок ушул эгемендүүлүктүн түбү, оңгусу, негизи 20-жылдарда жатат. Ошол эгемендүүлүккө алып келген мына Эшен Аларабаев, Абдыкерим Сыдыков, Абдыкадыр Орозбеков, Жусуп Абдрахманов, Касым Тынстанов жана башка биздин аталарыбыз. Анан эми баягы өзүбүзчө мамлекет болуп калып, бул биздин бактыбыз да. Муну дагы эле ушул Сталин менен Ленинге рахмат айтыш керек. Анан мына дейбиз го, Сталин эмгеги зор.
Bizde болса Абдрахманов деген укмуш киши болгон экен. Ошол ve мурунку андай наразылыктар ушундай болуп эми өзүбүзчө аз эл болсок республика болуп калдык. Ошон үчүн 16 республиканын бирөө болуп жүрдүк. Ошонун арасында жүрдүк да. Эми азыр мен баягы 50 жыл, 60 жыл мурунку мен азыр асман менен жер дейди. Мооректи Бишбек 46 жыл келгенде мунун жарымы жок болчу. Могу темир жолдун жогору вообще үй жок болчу. Егемендүүлүк деген өзү көз карандысыз, эч кимге бош ийбей, баш ийбей, өзүңдүн мүнөзүң менен, өзүңдүн мыйзамы менен боштондукта, көз карандысыз акыбалда жашаган деген түшүнүктү берет. Кыргыз эли өзүңөр билесиңер да, байыртадан бери көчмөн турмушта жүрүп, тоо арасында жүрүп, булар көнүп калган, канына сыйып калган боштондукта жашап, бош жашоо. Ошон үчүн бизге Кыргызга Кудайым буйруп, ошол 27 жылдан бери биз эгемендүүлүктө, көз карандысыздыкта жашап атабыз. Бул бизге Кудайымдан буйруган бакыт болду. Элибизге абдан ушунчалык керек болду. Ошон үчүн биз азыр жакшынакай өзүбүздүн ой менен, өзүбүздүн каалоо менен жашап атабыз. Ошон үчүн мен айткым келет, эгемендүүлүктүн Кыргыз элине, айрыкча Кыргыз элине өтө пайдалуу и керектүү болгон. Артта калган 1000 жылдарда Кыргыз эли далай, азаптуу, кайгылуу, трагедиялуу, анан ошол эле учурда даңктуу дагы окуяларды башынан өткөрдү. Дүйнөнүн тарыхы кайсыл нукта, кандай гана системада жашабасын, биздин эл эркиндикти жогору баалай билүүнүн символ экендиги талашсыз чындык бойдон калат. Дүйнөлүк тарыхтын баардык барактарында жада калса азыр дагы калкынын саны миллиондорго жеткендигине карабай, этностук мекен болбогон элдер көп. Бактыга жараша биздин тагдырыбыз менен тарыхыбыз дагы алардын катарында эмес. Өткөн кылымдын соңку 10 жылдыгындагы даңктуу окуялардын бири 1991 жылдагы 31 август. Бул күнү тарыхтын дагы бир барагы ачылып, Кыргыз эли жаңы доордун шартында дүйнөлүк картадагы өзүнүн татыктуу ордун тапкан күн. Сентябрь 1989 жыл. Советтер Союзунун социалисттик республикалары бирдиктүү өлкө катары акыркы жылдарын жашап, бирок анын урашына көпчүлүк анчейин ишенбеген мезгил. Кыргызстанда болсо улуттук кайра жандануунун дагы бир этабы. Жыл башында демилгеленип, долбоору даярдалган кыргыз тилине мамлекеттик статус берүү маселеси кызуу талкууланып жаткан кез. Натыйжада 1989 жылдын 23 сентябрында Кыргыз ССРнин Жогорку Советинин 11-чи чакырылышы мыйзам долбоорун кабыл алып, кыргыз тили Советтик Кыргызстандын аймагында мамлекеттик тил деп расмий жарыяланды. Далы ошол окуя алдыда эгемендүүлүктү жарыялоо жараяны сөзсүз бар экендигин айныксыз далилдеген. 1990 жылы болсо Советтик Кыргызстандын эли кезектеги 12-чи чакырылыштын депутаттарын шайлады. Ошол чакырылыш кийин тарыхый чечимдерди кабыл алып, бир эле учурда Советтик, анан өздөрү кабыл алган декларациядан кийин эгемендүү Кыргызстандын дагы депутаттары болгон. Жогорку Советтин ошол чакырылышын азыр биз легендарлуу парламент деп билебиз. Эми эгемендикти мындай түздөн түз которсак, бул азаттык да. Эркинге чыгыш, эркин жашоо, эркин сүйлөө, эркин экономика. Анан сөзсүз бул өзү бирөөнүн көзүн карабаш керек деген сөз да. Бул эми илерки ата бабадан келаткан тилек эле да. Эгер биз чоң мамлекет болгонбуз, анан кыйраган ошентип жүрүп, анан кыскасы 1991 жылдын 31 августунда ошо биздин легендардык парламент, ошондо мен да депутат болуп калганыма мен бактылуумун. 353 туруп, катышкандардын баары бир добуштан көтөрүп туруп, анан эгемендик жарыялап атып отуп, туруп анан 27 жыл. Эми бул өзү ага чейин 90 жыл биз келгенбиз, көп иште жасаганбыз. 90 жыл келип
бизде президент деген болуш керек деп президент кызматын түзгөнбүз. Андан ошо 90 айында биринчи туңуш президентти шайлаганбыз. Бирок ошондо дагы ошо даярданып атканыбыз жетпей атты да, дагы ошо жарыялаш үчүн. Анан ошо эми ойлоп калдык. Конституция деген болуш керек. Мамлекет кандай түзүлүш керек, экономика кандай болуш керек, башка иштер баалыгын кучакташ этип турган соң биз дагы кое туруп жарыятпек, бизге шаштырган биздин коңшу өлкөлөр болуп калды, угуп калдык. Өзбекстан жарыяланыптыр, Казакстан жарыяланыптыр деп ошо коңшулар айтып калган соң ошондон кийин биз кичине шаштык дагы. Булардан мурун биз 31 августта жарыялап жибердик. Эми бул өзү чын айтканда саясий эркиндикке жетүү болду да. Бул саясий документ, саясий декларация болду. Бирок ушинтип жарыялагандан кийин ошондо элдин кубангандыгы, анан бизди эшикке чыга кезде эл депутаттары аралашып жүрчүбүз. Анан баягы кол көтөрүп жарыяланды деп айтканда көзүбүздөн жаш чыкты да. Көрсө бул эркиндик деген сөз адамдын денесинде, ички дүйнөсүндө сакталып жүрө турган экен да. Анан чындыгында баягы сезгениңде биз өзүбүзчө мамлекет болуп эсиң көзүң карабай дегенде ошондон аябай чоң. Кыскасы бул 31 август Кыргызстандын, азыркы жаңы Кыргызстандын тарыхындагы эң маанилүү, эң бийик улуттук жана мамлекеттик майрам болуп эсептелиш керек да. Кыргызстан СССРдин курамында 70 жылга жакын жашап келгенден кийин кандайдыр деңгээлде кийинки мезгилдерде элдин арасында өтө мындай ойгонуу сезими, саясий сезимдери өтө өнүккөн болуп калды да. Мына ушулардын баары негизинен Прибалтика мамлекеттеринен келген сыяктуу сезилип калды. Анан ошолор биринчи болуп 88 жылдары өздөрүнүн мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамдарын кабыл алды. Анан кийин биз аларды карап отуруп, анан кийин биздин деле саясий аң сезимибиз көтөрүлүп, анан биздин депутаттар да ушундай маселе коюшту да. Эмне үчүн биз кыргыз болуп туруп башка тилдерде сүйлөшүбүз керек? Биздин иш кагаздарыбыз дагы, өз ара катнашыбыз дагы, анан ушул республиканын ичиндеги этностордун өз ара улуттук катташы дагы бул кыргыз тилде болуш керек. Ошондуктан кыргыз тилин мамлекеттик тил катары кабыл алалы деген демилге пайда болуп, 1989 жылы мына ушул маселе өтө чоң көтөрүлгөн да. Ушул мыйзам менен эле бирге анан аныкталып калды. Кыргызстанда ушу эрезеге жетип калган 18-25 ортосундагы жигиттер, кыздар көп болуп, бирок алардын жашоо турмуштары начар, жашай турган үйлөрү жок болгондуктан ушу жерлерди басып алуу Бишкектин тегерегинде, Ош шаарынын тегерегинде пайда боло баштады да. Анан ошондо Ашар коому түзүлүп, анан ошондо биринчи жолу мамлекет тил жөнүндө чоң күрөш болгондо кыргыз элинин биримдиги пайда болду. Өздөрүнүн улуттук ар намысы пайда болду. Мына ошол саясий аң сезими күч алгандан кийин, анан кийин биз эгемендүү өзүбүзчө жашап кетүү толук мүмкүнчүлүгүбүз бар экен деген түшүнүк пайда болуп калды да. Мына ошол кезде жанагы Кыргыз СССРынын жогорку кеңешинин 13-чү чакырылышы 90-жылы шайланып келди ошол жерде. 90-жылы шайланып келгенде биринчи жолу көп округтарда альтернативалуу шайлоо болду. Мурда ошол округтарга жалаң эле Кыргызстан Компартиясынын чечими боюнча келген тандалган кандидаттар болуп калар эле. Ал эми бул сапар болсо ошол башка адамдар дагы шайланып келе турган болду. Окуянын эң чоңу менин оюмча. Мен Ош обкомунда иштейт элем. Ошо чоң даяргерчиликти көрүп аттык. Областтык акимчилик дагы, обком дагы Алай районунун Акбосого деген жеринде 18 августта өтө турган чоң бир мындай бир суверенитет убагыбызда өткөн бир мероприятие болду. Ошол жерде 150 000 Кыргызстандын адамдары топтолду. Тага Кыргызстандын президенти СК бар эле. СКнын жетекчилери, бардык областтардын жетекчилери, райондун жетекчилери бүт барышты. Ошо 150 000 кишиде бир 1000 боз үйдөй тигилди. Бул кыргыз тарыхында али совет бийлиги убагында мындай чогулуш болгон эмес экен. Али совет бийлиги бар. 18-нде
Ошол жерде köp жақсы сөздөр сүйлөндү. Кыргыздын тарыхы бар эл экенибизди айтып өтүштү. Ким кандай, мен мисал үчүн биз кыргыздар эгемендүү мамлекет бола алабыз деп келдим мен. 18-ін өткөрдүк, 19 күнү ГКЧП болуп калды. Эстир мамлекети бирдиктүү болуп калышы күмөн болуп калды. Горбачев аялы менен Фаросто отурат, ГКЧПны вице-президент башкарып телевизордо отурушат. Элдин өзүнчө. Мына ушундай болуп күнүгө өтүп атат. Горбачев Фаросто, ГКЧП телевизордо күнүгө. Ошондой болуп атканда баарыбыз ойлоно баштадык. Не болот келечек деп. Ошентип атканда Ош областына Андижан облусунун делегациясы келиптир, губернатору менен кошулуп. Ошолор биздин Ош облусунун губернатору Батыралы Сыдыкович жакында эле шайланган эле. Ошо кишини поздравить эткени келишиптир. Бир чоң гүлдү көтөрүп, анан эркек киши кирип кетти. Анан мен бир жолдошум бар эле, Урайым деген. Ошо Урайым губернатордо иштейт эле. Анан обед кылып бирке басабыз. Анан Урайымдан сурадым, бай, бу кече туугандар келиптир эле, бу ким? Эмне келишиптир деп, экөөбүз бирке сүйлөштүк. Губернатору келиптир, Батыралы Сыдыковичти поздравить эткен. Ошону чай ичкен жерде бирге болдум деди. Анан ошол жерде кептер чыкты деди. 1-сентябрь күнү өзбек туугандар Али Majlisi чогулуп, Өзбекстандын эгемендигин жарыялайт экен деп. Кести алып анан 30 күнү түштөн кийин мен Бишкекке учуп келдим. Оштон келип анан өзүбүздүн төрага Шеримкуловго кирдим. Кирип анан ушундай деп Ошто көргөн билгендеримди айтып бердим кишиге. Эми биз да аракет кылып эгемендикти жарыялабайлыбы дедим. Бу жерде 4 маселе коюлуптур, мына жок эч кандай. Десем, Медетхан Шеримкулович мынтип шыпты 3-4 жолу көргөзүм деп. Көрсө ол 6-чы этаж экен, о 7-чи этажда акайып отурат экен. Ошол билет деди. Баары сүйлөбөй ушинтип калыптыр. Көрсө Аманбаевди КГБ сурап атыптыр. Кызык болду деп, анан 7-чи этажга чыксам, приемныйда 6-7 депутат отурат. Киребиз деп, анда 350 депутат, аябай көп элек. Көптө тийгидей тийсе, болбосо тийбей да калгылай деп, анан Кузнецовго кирдим. Кузнецов вице-президент эле. Кирсем, 4 маселе каралган, ушуну карайбыз, башка карабайбыз деди. Анан СК бар эле, СКга барсам, Аманбаев жанагынтип сурак берип жүрүптүр, 2 секретары эмне болот деп делдеңдеп отуруптур. Бөлөк жок. Анан эшикке чыктым. Пишпек гостиницасынан орун берет эле. Ошол жерге барып орун алып, анан муну мен 5-чи вопрос кылып эртең 4-төн кийин дополнительный киргизем дедим. Барып анан текст жаздым. 36-жылдан бери Кыргызстан суверендүү өлкө. Бирок Союздун составында эгемен эмес. Биз чоң эле элбиз, чоң эле территориябыз. Биз эркин эгемен мамлекет боло алабыз. О Тихий океандын аралдары дагы эгемен мамлекет болуп, оондун мүчөсү болуп отурат. Мына ГКЧПнын немесинен эстир бузулганы калды. Өз президенттин өзү камаган жерде бирдиктүү мамлекет болуш кыйын болуп калды. Ошондуктан мен сунуш кыламын, бүгүнкү 31 август күнү
Kırgızstan'da egemen mamleket dep jarıyalanıp sunuş kılam dep tekst dayarladım. Şunu gele atıp tekste. Töleğen Kasımbek içimden Bobulov'a görgözümünden dayardap geldim. Ben bugün 5. vapros kılıp kirgizgen atam. Kanday deysin ersem, ökötün bu aldı en tuğru deşti. 31 öyle Ova 30 öyle dağına. Oja 31'i жазып alıp janağını gelip atpayın be. 350 deputat registraturada kıyla köp uçraşabız. Anan biri üzülmen uçraşıp teki bu ana men bolgonun ala oşta görgön bilgenimi büt aytıp berdim. Töleğe Kasımbek men Bobulov'a. Anan alar tuğru deşti berdi. O 31 günü şu egemendikti jarıyalaylı dedi. Sen tup-turu kılıpsın dedi. Koldayız dedi. Anam ben çıkıp mikrofonga çıkkanda ışkırıp aydap düşmöyle dedim. Dedim jop tuğalıyız ben düküldetip koldayız dedi. An oşentip 5. mesele kılıp girgizdik sessiyede. 4 öne tışkarı doполнительный. Men sunuşum boyunca. Anan ayvay koldoştu. Ançam-çele bir göz olmasa kalgan büt koldoştu. Şunu 5. meseleni 1. meseleye kılıp girgizdik. Kalgan koy oturat dep. An şunu tüşke çeyin karadık. Tüşke çeyin karab atkanda deklarasiya o nезависимости жазгыла dep 700'dü çıkardı. Levitin'in kabinetinde yazdık. Anan Bayekovan'ı okup versin ayaldan eken yürüyüş dep buna sunuş kıldık. Bayekova okup verdi deklarasiyаны. Anda atkanda birinci рабочий вариантын тиги аппарат даярлады, жогорку кеңештин аппараты. Вот, анан кийин аппарат даярлаганда ошондо член президиум болуп 11 киши болчубуз. Вот, анан ар бирибиз карап чыгып өзүбүздүн комитеттер менен баары сүйлөшүп, анан баягы ой түрүмдөр анан мындай аптека аймай кылып, эч кимге тийишпей, мындай эми биз манастын тукумубуз да дегендей ушундай ойго кетип салаваттуураак кылалы деп баардык жагынан эме кылып окумуштууларды тартып көрдүк, кеңештирип, сөздүн даже мааниси кандай болот, орусча мааниси кандай болуп, кыргызча мааниси кандай болуп калат дегенге чейин бардык да. Ар бир сөздү талашып отуруп өткөрүп, андан кийин президиумдан өтүп, анан жогорку кеңешке алып чыктык да. Анан бу жерде бир кызык нерсе, биздики аябай эмеге ушунчалык орусча айтканда грамотно деп койсок болот, жүрөктөн чыккан сөздөр менен жазылган да. Эркиндикке чыктык дегенди мындай ошону анда мындай бирөөгө задевать этпей, эчтеке кылбай мындай ушундай болуп жазылган. Анан негизги мааниси ошо элге эми биз өзүбүздүн эки дескен бир чылбырды колго алдык дегендей мааниде кылып айтылган болчу. Дагы ошо Леген апанын иштеп аткан ишинен дагы эки нерсе өзгөчө менин көңүлүмдө калып калды. Сөз бул биринчи, эгемендүүлүк жарыялайт деген. Бул эми ооз менен айтып түшүндүрө албайсың. Ички сезимин ушунча көтөрүлүп, эмне аларын билбей айтып атпайм, көздөн жаш чыгып ушундай кубандык да. Анан экинчи биздин кубанганыбыз сөзсүз Кыргызстандын туусун кабыл алганда. Кыргызстандын туусун кабыл алгансаң, ошо талашып тартышып атып, бири кызыл болсун, бири көк болсун, бири жакшыл болсун деп атып, анан кийин тууну алган соң эшикке чыгып илдик да тууну. Ак үйдүн үстүнө илип туруп, ошондо ошол жерге көп киши болуп калды, шаардан аралашып кетчүбүз агese. Эч ким кайтарчу эмес. Ошондо элдин кубанып, ошондо элдин ыйлап атканын, бакырып атканын, кыйкырып атканын жашасын Кыргызстан деп. Мына ушуну унута албайсың. Анан сөз үчүнчү эстен кетпес бул конституцияны кабыл алган. Бул 93-жылдын 5-майы. Ошо күнү 5-майда кабыл алдык да, кечинде филармонияга барып, элдин баарын чогултуп туруп, эгемендүүлүк кез башталгандан кийин бизде окуу тарбия иштерин улуттук мазмунда жүргүзүү керек деген чоң идея башталды. Ошондон баштап биз окуу китептерди улуттук мазмунда жаза баштадык. Ошондо мага алифбе жазуу тапшырмасы берилип калды биздин академияда. Анан ошондой мүмкүнчүлүк, ошондой тапшырма, ишеним берилгенден кийин мен көптөгөн элдердин ушул алифбе тибиндеги китептерин карадым. Дүйнөлүк француз, Кытай, орус, деги эле чет эл бүтүндөй китептерди карадым. Түрк элдеринин бүтүндөй китептерин карадым. Анын ичинде Азербайжан, Казак, Уйгур дегендей. Анан ошондо мага айрыкча мындай багыт көрсөткөн жылдыз болгон ошол Арабаевдин алифбеси болду. Арабаевдин алифбесиндеги элди, улутту, мамлекетти, элдин
турмуш шартын, бүтүндөй жаратылышын, табиятын, түшүнүгүн, улуттук жан дүйнөсүн таанытуу керек деген идеяны мен ушул Арабаевдин китебинен алдым да. Ошолордун идеясын такыр эле кайталабасам дагы, ошону улантуу менин милдетим турду. Ошондо адегенде СССР кезинде бизде эмне жок болгон. Эмне болгон? Баягы партиялык, коммунисттик тарбия негиз болгонда. Анан баягы биздеги улуттук таалим тарбия идеясы алдыга коюла баштагандан кийин мен адегенде Манастан баштадым. Ала тоодон баштадым. Бул биздин ала тообуз, бул биздин Манас улуттук баатырыбыз. Манас баатырыбыз ала тоону коргогон, биздин мекен ала тоо деп анан ошол мына ушул идеядан баштап, анан кыргыз жаранына эмне кымбат, кыргыз баласына, кыргыз уулгусуна эмне кымбат. Бул биздин асман тереген ала тообуз ыйык, биздин Манас баатырыбыз ыйык, биздин ата салтыбыз ыйык, биздин ушул элге кызмат кылган мыкты жарандарыбыз ыйык деген идея менен анан ошол адегенде биринчи бетти ачканда эле ошол Манас баатыр, ала тоо, Бишкек шаары, анан мындай атанын тарбиясы, эненин тарбиясы, чоң атанын тарбиясы, чоң эненин тарбиясы, бүтүндөй улуттук таалим тарбия менен үй бүлө тарбиясы келет дагы, анан кийин азыркы классикалык педагогиканын методдоруна кирет. 31 август 91 жылы эми эң кыйын акыбал алып деген баягы сайыс тарап, андан кийин өзүбүзгө эгемендикти алып, ал убакта биз ушундай шартка даяр эмес болчубуз. Мурдагы сайыстын шарттарына көнүп калганбыз. Ошон үчүн биз кыйын эле акыбалда тосконбуз, менин оюм боюнча. Бирок биз майрам болгонун, эгемендүүлүк келгенин биз сезип, келечек жакшы болот экен деген ойдо болдук деп ойлойм мен. Үч жүз элүү деп бүтүнө келди, по-моему. Мындай эмеге келбей калган киши болгон жок, ар бири боюнча. Вот. Шеримкулов ачты, жана текстти ага чейин бизге регистрация болуп атканда таратып берди, баарыбыз карап чыктык. Мында карап көрсөк, мурун баягы рабочий формада жакшылап обсуждать этилген, эметилген жок. Алгандан эмне болду? Алгандан биз жаңы конституцияны кабыл алдык. Бул негизги документ, баары аныкталды. Символдорду кабыл алдык, герб, кийим, туу. Анан улуттук акчаны биз биринчилерден болуп калып алдык. Мына ушул убакка чейин сактап турат деген сомду биз биринчи кабыл алдык. Орусия да мурун калды, казактар да мурун калды, өзбектер да мурун кабыл алдык. Анан сөз мына бул жаңы көз караныбыз мамлекеттин укуктук саясий пайдубарын биз куруп бердик. 1992 жылдын 3-мартында жогоруда айтылган Жогорку Совет эгемендүү Кыргызстандын желегин жыл соңунда тагыраагы 18 декабрда мамлекеттик гимнди, 1993 жылдын 5 май күнү Конституцияны, 10 майда улуттук валюта сомду, 94 жылдын 14 январында болсо өлкөбүздүн гербин кабыл алган. Мындан сырткары дагы бир катар эгемендүүлүктүн саясий жолун бекемдеген тарыхый чечимдерди чыгарууга жетишти. Постсоветтик Кыргызстан 28 жылындагы көз каранды эмес мамлекет. Анын эгемендикке жетиши айрымдар таң улагысы келгендей жагдайлардын көктөн түшкөн ыңгайлуу удулунун натыйжасы эмес. Кылымдарды карыткан карт тарыхы бар элибиздин көз каранды эмес мамлекет куруу үчүн жүргүзгөн ырааттуу күрөшүнүн баасы чексиз жемиши.